Коомдук жайларда аралыкты сактоо, бет кап тагынуу, антисептик колдонуу мындай эрежелер сыртта калган көрүнүш. Транспорттук каттамдарда айрымдарында бет кап тагыңыздар деген чакырык бар болсо, айрымдарында такыр эле жок. Биз айтып эскертип коебуз, колдонгула деп. Анан кийин ушу кадимкидей эле баскыч немелер иштейт, кнопкалар. Аны турат көрүп атасыздар. Ушул эми элдер азыр анча неме кылышпайт да, көңүл бурушпайт да өзү негизи. Бурушпайт да. Анан бир адамдын өзүнүн башына келмейинче билбейт экен да. Биз тоготпойт экенбиз да. Анан кийин ошого кичине тоготуп мамиле жасашыбыз керек экен. Анан эми биз азыр мен келип ысыгандан чечип койдум эле, мен өзү тагынып атабыз мына бар. Анан эми мына көрүп атасыз азыр. Көбүндө эле жокму? Жок да, почти жок болуп атат. Ден соолук баарына кымбат деп айтылган менен эрежелерди карманууга далалаттанган жергиликтүүлөр жок эсе. Антисептик менен дайыма пайдаланабыз. Маска деле бар эле, мен азыр чыкканда алып койдум да. Тагабыз. Расстояние соблюдать этип эмне кылабыз эже? Обязательно. Маска деле бар, азыр маска алып чыгам. Ал эми дарыканаларда да чакырык антисептик коюлган эмес. Жада калса сатуучуларда бет кап тагынууну четке койгон. Алуучулар бет каптарды алууда бир эле жолу колдонуучу түрүнө көбүрөөк басым жасашат. Маска бизде 4 сомдон, одноразовый көбүнчө ошого өтөт. Кээде одноразовый 2 эле саатка дегенден немеден марлевый маскаларды көп алышат. Алар 20 сомдон турат бизде. Бирок азыр аралыкты сакташкан жок эч ким. Бирок келгенде маска тагып келгиле деп айтабыз клиенттерге. Бүгүн Жалал Абад облусунан бир адам ковид жуктургандыгы аныкталган. Жарандар коомдук жайларда жуктуруп алгандыгы басымдуулук кылууда. Андыктан эрежелерди карманууга адистер чакырышат. Бүгүнкү күндө 4-5тен 10 учурга чейин учурлар катталып атат. Бул да болсо жанагы орун бир топ жорулашты десек болот. Эгерде жарандарыбыз жанагы эрежелер сактап алса, бул да орун бир топ көтөрүлүп кетишине алып келиши мүмкүн деп ойлойбуз да. Жарандардын жанагы маска тагымы болсо, аралык сактоо болсо, андан тышкары антисептик өз каражаттарын колдонбосо, бул орунун бир топ күчөп кетишине алып келет. Ошондуктан жарандарды айтар элек, коомдук жайларда, транспорттордо маска тагынуу, антисептик колдонуу, аралык сактоо эрежелерин так сактоону сунуштап кетер элек. Илдет дагы көбөйбөйт деп айтууга негиз жок. Андыктан ар бир жаран өзүн сактап, ооруну жуктуруудан улак болуу керек. Барчынай Жанзакова, Бурканбек Матов, жаңылыктар үчүн.